китепти көрүп алып эле ошо умрада жүргөндөй болуп сезим болуп эле ихрамдарды байланып үйрөнүп потому что уже үйгө келген сайын Куран китепти көргөн сайын уже өзүбүздөн өзүбүз уялып негизинен эле ошол өзүбүздүн жашоо образыбыз 380 градуска өзгөрдү. Үлгү көрсөтөлүк. Биз өзүбүз үлгүнү кеч алдык, бирок кеч алсак дагы биз ушул үлгүгө бизден кийинки балдарга дават айтып, ушу балдарга жашынакай тарбия кылып, чынында келгенде баланы тарбиялап кереги жок экен. Рамазан айында сооп үстүнө сооп болсун, нур үстүнө нур болсун деп ушул жерге келдик. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кандайсыз беке, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз. Шүгүр, рахмат. Бир айлык окууга келдиңиз окшойт, Абдан жакшы. Эми негизи эле адам баласы бир иш кылардан алдыга бир максаттарды коюп анан кылат эмеспи? Себеби эң эле таптуу нерсе максат дейт го. Анан сиздин ушул бир айлык окууга келүүңүздөн максат эмне? Бир айлык окууга келгенибиздин максаты бир канча максатыбыз бар негизи. Айта кетсем 2014 жылы бир тууган агам Түркиядан бизге белек кылып Куран алып келип берди эле. Быйыл ойлоп көрсөк 10 жыл өтүп кетиптир. Куран китеп дагы эле турат, окулбай окуганды билбейбиз. Ошону баягы реализовать этип ишке ашырып ошону окушубуз керек деген милдет эң биринчи очередь ошол болду. Потому что уже үйгө келген сайын Куран китепти көргөн сайын уже өзүбүздөн өзүбүз уялып ушундай бир туура эмес начар сезимдер ичте пайда болуп баштаган, уже сезип баштадык. Ошол анан экинчиден ушул динди, ушу ислам динибизди жакшыраак үйрөнүп, уже балдарыбыз да чоңой баштады, балдарыбызга туура тарбия бергенге максат кылып ошого келдик. Өзүбүздө намазыбызды бекем тургузуп, үйдө үй бүлөбүздү дагы динге алып келгенге максат кылдык. Абдан жакшы. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар аталар, жакшысыздарбы? Ден соолугуңуздар. Бир айлык окууга келдиңиздер окшойт. Барыңыздар, бир айлык окууга келдик. Кайсыл жактан келдиңиздер? Биз Таластан келдик. Жалпыңыздар? Жалпы барыбыз бир айылдан келдик, барыбыз. Талас районунун Кумарга айылдан келдик. Бердик Батыр айыл өкмөт болчу. Ошол жерден келдик. Абдан жакшы. Атайын улуу болсоңуздар дагы, улуу башыңыздар кичик кылып илим алганы келген экенсиздер. Эми кандай максаттарыңыздар бар? Биз эми максатыбыз мына ушу Ороз айында келдик, Аллах кагылайын Кудай ушу ниет кылалы, кичине да окуйлу. Эми баягы бу дүйнөдөн де турган киши жок, тияк дүйнөгө барсак дагы кичине бир намаз менен баралы, кичине намаз окуйлу деп ниет кылып, ошо Алланын жолунда бололу деп ниет кылып, мына ушу бешөөбүз келдик. Анан эми буларды башында 3 күн келгенбиз, анан буларды мен жүргүлө баралы деп буларга себеп болуп мен алып келдим ушу Таластан. Досторуңузга себепчи болгон экенсиздер. Барыбыз бир жаштагы балдарыбыз. Бир айылда болобуз, бир жаштагы балдарыбыз, классташпыз үчөөбүздөн. Бул киши биздин экөөбүз. Бирок барыбыздын максатыбыз бул киши айткандай намаз үйрөнүп, Куранды окуп, бизден кийинки муундарга да биз кичине үлгү көрсөтөлүк. Биз өзүбүз үлгүнү кеч алдык, бирок кеч алсак дагы биз ушул үлгүгө бизден кийинки балдарга дават айтып, ушу балдарга жашынакай тарбия кылып, биз да ушу карлыкка жетелекте жаш кезинде үйрөнүп алсын деген максат менен биз ушу намаз үйрөнүп, Куранды үйрөнүп, жакшы тилектерди жасайлы деп келдик. Абдан жакшы. Ушу максатыбыз эле ушул. Куран окуп, мындай Куранды үйрөнели деп келдик. Ушул максатыбыз. Куран. Сиздер аябай өзгөчө айда келген экенсиздер. Ушул айда өзү жакшы экен го. Тилеген тилектерди, каалаган максаттар кабыл болот дейт. Ушул келген тилегибиз ушул кабыл болсо экен. Ушул. Биз эми келгенибиз эми барып өзүбүз курактууларга айтып, ой ушундай экен, жүргүлө деп кичине ошолорго да айтканга кичине эме болуп калат да бизге колубузда. Айтуу укугубуз бар да барып көрүп келдик. Деп эми биз курактуу окугандар көп. Баягы эски мойдон калгандар эми ошолорго кичине айтып, жүргүлө, баргыла, мына көрдүк. Баары жакшы экен. Кичине да болсо мындай сооп үчүн барып койгула деп айтканга да жакшы да бизге. Бир айлык окууга илимге келдик иншалла. Машалла. Эми кандай максаттар менен келдиңиз? 2 жыл мурун Алла Тааланын каалоосу менен ушул жерде бир ай окуп, Куран жаттап кеттик элек, анча-мынча дуа жаттап көп. Анан кино тарттык.
ниет дегенче. Анан ошол ниет киносунун сценарийи ушул жерден жазылды да, иншалла. Бир айлык учурда окуп жаткан мезгилде окуп жаткан жатканда ошо мээге топтолду ошо сценарийчи. Анан ошону барып туруп кагазга түшүрдүм. Анан ошол долбоор ишке ашты. Бул жерден деле ошол бул бир ай бүткөндөн кийин баягы жыйынтыкты айтасың го. Ошондо эле айткам. Ошо кино тартканга ушундай бир максат кыял пайда болду дегенде ошо дуа беришкен да ошо. Жалпы элди бир жакшылыкка үгүттөө максатындагы чыгарма, Ооба, анткени бул жерде ар маселе боюнча сабактар бар да, мисалы адамгерчилик боюнча, патриоттуулук боюнча, деги эле шыгылып адептүүлүк боюнча, ыйман боюнча көп сабактар болот да. Анан ошонун негизинде бир эле ошол маселени эле айтып эле сабакты айтып отура бербестен ошо устаздар ар түрдүү баштан өткөн, уккан окуяларын айтып аткандан соң ошол окуялардан ар бир каармандын ошо образдары чыга берди да. Анан ошентип ушул жерден ушундай бир проект жаралды да негизиненчи. Анан аны ишке ашырдык, көптөгөн максаттарыбызга жеттик. Негизинен эле ошол өзүбүздүн жашоо образыбыз 380 градуска өзгөрдү. Ырыскы кенем болуп калды, алхамдулилла. Анан ошо балдарыбыз деле ошо негизи баланы биз тарбиялайбыз деп эле кыйналып эреткенбиз да. Чын-чынына келгенде баланы тарбиялап кереги жок экен да. Өзүң тарбиялуу, адептүү болсоң эле бала сени көрүп алып эле өсөт экен, болду. Ошол сени көрүп алып туура айткан да. Ошону түшүндүк. Анан умрага 2 жолу барып келдик. Андан кийин ушул окуудан ошо макетти коюп алып бул жерден умраны кантип кылыш керек, ажылыкты кантип кылыш керек, анын максаты эмне, пайдасы кандай, бүт ушул жерден үйрөнүп кеткенбиз да. Анан ошондо эле ушундай каалоо, ушундай кыял пайда болгондо ошо умрага барсагаттан көрүп, анан ушул жерде макетти көрүп алып эле ошо умрада жүргөндөй болуп, сезим болуп эле, ихрамдарды байланып, үйрөнүп, анан ошонун баары пайдасы тийди. Умрага барганда ошо кадимкидей ошо мындай элестетип, сабакта мону үйрөтүп атпады беле, сабактан ушуну өтүп атпадык белек деп, кадимкидей ошонун баарын эс тутумга келип, пайдасы тийди да. Анан азыркы мына арадан 2 жыл тындырып туруп келип атам. Акыркы учурда зона комфортко кирип кеттим да. Баардыгы эми Кудайга шүгүр, баардыгы сонун бүт баары телегей текши, жакшы проект жараттык. Алла Таалам рызкыны кенен кылып койду. Бул нерсе эркекке мындай бир өөн учурайт экен, чын айткандачы. Анан өзүмөн өзүм эле мындай бир кыжалатчылык пайда болуп эле бир кыздай болуп, анан эмнеге антип атам, баары телегей тегиши болуп атса, баары сонун болуп атса деп ойлонуп көрүп, анан көрсө ушул жакка келим келип атыптыр да. Ушул жакка келим келип атыптыр. Анан мен келинчек айтып эле ушул жакка барып келейин Рамазанда десем, ал да колдоп, анан ошо келип, Кудай бурса жаңы максаттар менен келдик. Ооба. Бир эле ошол жанагы кино проекти ишке ашырып эле тим болбостон айтып атпаймынбы? 2 эле сүрө билчикемин. Буга чейин. Буга чейин. Анан 11 сүрө жаттап кеткем. Арабча тамгаларын таанып, кошуп окуп калгам да. Азыр эми буйруса дагы бир 10 чакты сүрө жаттап кетейли. Эң негизгиси ошо Ясин сүрөсүн жаттап кетейин деген максатым бар. Чоң максат коюп келген экенсиз. Чоң максат коюп келдик. Жакшы талап менен келдик деп мен ойлойм. Атайын ошо даярданып келдик кадимки. Урматтуу эл журт, урматтуу туугандар. Алла Тааламды тапкан киши баарын табат экен да. Алла Тааламды жоготкон киши баардыгын жоготот экен да. Анан ислам бул төгөрөгү төп келишкен таза дин. Ислам арулукка, ислам адамгерчиликке, ислам биримдикке, баардык жакшы нерселерге үйрөтөт да. Анан айрым учурларда ушундай бир сакал коюп, же бир жолукчан бирөө ушундай адепсиздик бир иш кылып кое турган болсо, аны биз багы адамды жаман көрүшүбүз керек экен да. Себеп дегенде адам күнөө кетирет экен пендечилик кылып. Ислам дайыма таза ойдон тура берет экен да.
Анан ошол нерселерди адам менен арам менен адалды ажыратуу, деги эле кантип намаз окуш керек, исламдын тарыхы, пайгамбарыбыздын басып өткөн, төрөлгөн тарыхы бардыгын тең ушу жок дегенде мындай биринчи тепкич, биринчи даража мындай элементардык түрдө ушул жерден үйрөнөбүз да. Ошо анча мынча ошо имамдар да келип өзүнүн илим деңгээлин жогорулатып кетет. Такыр ошо исламдан түшүнүгү жоктор деле келип ушул жактан түшүнүк алып, кадимкидей жашоосун оңоп аткандар, мына ошолордун катарында мен да бармын да, мисалы. Кудай буйрса, Алла ыраазы болсун. Бул жер мен үчүн ушул кадимкидей сонун ыйык жер. Өтө өзгөрүптүр. Мынакей жыл сайын мына Аллахтын берекесин жаадырып, андай сону заңыраган мына шарттар түзүлүп атыптыр. Мен азыр ичине кирип таң калып бүтө албай атам да азыркыга чейинчи. Бу жерде фонтан бар, бу жерде анын ичинде балык бар. Чыгылып карасаңыздар, гүлдөрдү ар бирин бирден карыкелер эгишет экен. Чыгылып бул жерден мындай физикалык жактан дагы, руханий жактан дагы эс алып, анан илим алып, анан жашоо болгон жакшы бир максаттарды таап, ошол коомго пайда келтиргенге да аракет кылып калат экенсиң. Мен коомдук иштерди жасап баштадым да ушул жактан окуп бүткөндөн кийин. Мен коомдук иш кылчу эмесмин. Моя хата с краю эле баягы өзүмдүн тиричилигим болсо эле, өзүмдүн оокатым жүрсө болду деген эле тегерегинде жүрүчү экенмин да көрсөчү. Бул жакта окуп кеткенден кийин ошо элге пайда кылыш керек, эл журтка пайда болуш керек. Канткенде мамлекетке бир жок дегенде кичине болсо да пайда келтире алам. Мисалы, налог төлөгөндөн качпай калдым, мисалы да. Налог төлөгөндө прям ушинтип аябай мындай бир башкача сезим. С гордостью да, мындайча айтканда төлөп калдым. Ошол нерсенин баарын ушул жерден үйрөнүп кеткенсиң да.